Жириновский Нурсултан Назарбаевдин эч эле көз жумганын билдирди. Казакстандын тоңуч президенти Нурсултан Назарбаев эч эле каза болуп, сөөгү жерге берилген болсо керек. Мындай пикирин Либерал-демократиялык партиянын төрагасы Владимир Жириновский Комсомольская правда радиосуна билдирди. Менин оюмча ал эч эле каза болгон. Ал көп убакыт мурун каза болуп, жерге берилген деген Жириновский. Мусулмандарда өлгөн күнү адамдарды көмүү салт экенин кошумчалаган. Жириновскийдин айтымында адам мынчалык тымпыйып жашынып, эч нерсе дебей, тирүү кала албайт. ЛДПР лидери Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Карим Масимов мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен кызматынан бошотулгандан бир жумадан кийин камакка алынганын эске салды. Австралия соту вакцина албаган үчүн Джоковичке каршы чечим чыгарды. Теннис боюнча дүйнөлүк рейтингде биринчи сапта турган белгилүү сербиялык спортчу Новак Джокович Австралия сотуна утулуп, бул өлкөнүн ачык чемпионатында титулун коргоп калуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. 16 январда Мельбурн шаардык соту анын өлкөдөн калып, турнирге катышуу тууралуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Эми спортчу өлкөдөн чыгарылышы керек, бирок ал депортациядан баш тартууда. Новак Джокович коронавируска каршы эмдөөдөн өтпөгөндүктөн Австралия ага өлкөгө кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү визасын жокко чыгарган. Соттун бул чечимине каршы даттанып, ал кайрадан сотко кайрылган. Теннисчи катышууну көздөгөн турнир 17 январда өтөт. Казакстанга кыргыз аскерлерин жиберүүгө Нуржигит Кадырбеков каршы чыгып, бийлик өкүлдөрү менен кайым айтышып, эр жүрөк экенин көрсөтүп, бир эсе ЖККнун чечимине айбат жасады. Кан төгүүгө жооп бере албайм деп позициясына бекем турду. Дагы 6 эл өкүлү Кадырбековду колдоп, парламенттен каршы добуш беришти. Коомчулукта интернет айдыңында рейтинги көтөрүлгөнү анык. 90 депутаттын ичинен аттын кашкасындай көрүндү. Түпкүрүндө ак калпакчан чеченибиз саясий оюнду мыкты өздөштүргөнү, упай алуунун жогорку үлгүсүн шаардана кылуу менен чоң күрөшкө даярдыгын ачыктап койду. Дал ушундай таскагы менен кете берсе, президенттик шайлоо деле эртең эле келип калат. Мына ошого эң сонун даярдык болуп атпайбы? Нуржигит Кадырбеков батыш менен чыгыштан билим алган, 7 тил билет, мамлекеттик бир катар кызматтарда иштеген, министр болгон, эми депутат катары көптөрдү чаңында калтырып, көзгө илинип олтурат. Түпкүлүгүнөн чыйрак, карате боюнча кара курдун ээси, калемгер, тар чөйрөдө ырдап да коет, айтор көп кырдуу таланттын ээси. Бир гана кемчилиги радикалдуу динчилдиги аксатып келет. Эгерде бул өнөкөтүн таштап, Путин сыяктуу улутчулдук саясатты улантып кирсе, анда кийинки президенттик шайлоодо утуп чыгары шексиз. Азия Ньюс гезити. Казакстан Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. Казакстан соода жүгүртүүдө Россия менен Кытайдан кийинки 3-орунду ээлейт. 2021 жылдын 10 айында Кыргызстан Казакстанга 26,3 миллиард сомго товар экспорттогон. Товарлардын негизги берүүлөрү баалуу металлдардын рудалары жана концентраттары, айнек жана айнек буюмдары жана пластмассадан жасалган буюмдар, калкактар, тыгындар жана башкалар. Азык-түлүк товарларынын ичинен Кыргызстан Казакстанга сүт азыктарын, жумуртка, бал жана кондитердик азыктарды эң активдүү экспорттойт. 2021 жылдын январь-октябрь айларында Казакстандан Кыргызстанга товарлардын импорту миллиард сом болду. Трикотаж же токулган кездемелер, пластмассалар жана андан жасалган буюмдар, алкоголдук жана алкогольсуз суусундуктар, тамеки жана өсүмдүк майлары, ар кандай тамак аш азыктары, жегенге жарамдуу жемиштер жана жаңгактар жана башка толгон токой нерселер импорттолот. Казакстандагы окуядан кийин тамак ашка баа дагы көтөрүлбөйбү? Бизнеске эркен соода саттыкка таасир тийбейби? Мындан аркы эки өлкө ортосундагы экономикалык байланыш абал башка нукка бурулбайбы? Тамак ашпасы боюнча эң негизгиси чек арада жүктөр өтүп турса болду. Бизге жүктүн жарымынан көбү Казакстан аркылуу келет. Россия тараптан
Казакстандын өзүнөн. Европа Туркиядан келген жүктөр дагы Казакстан аркылуу келет. Бирок мен байкагандан жүктөр өзгүлтүксүз өтүп эле жатат. Андай корко турган маселе жок. Экономикалык абал көп деле жаман жагына өзгөрбөшү зарыл. Алар өз продукцияларын бизге экспорттоп сатышы керек. Биз дагы өз продукцияларыбызды сатышыбыз шарт. Экономикалык акыбал мурдагыдай эле абалда. Ал жактагы кыргыз ишкерлерине терс таасир күтүлбөйбү? Ишкерлерге эмес, жалпы жарандарыбызга тийген зыяндарды көрүп жатабыз. Биздин бийлик тараптан дагы жакшы аракеттер көрүлсө, баары оңунан чыгат деген ишеничтемин. Мамлекетибизди биз корубасак, биз карабасак ким карайт? Мына ушинтип эле мамлекетибиз тонолуп атат. Мамлекетибиз ушинтип эле байкуш элибиз ушинтип эле кыйналып атат. Элдин турмушун оңдоо биздин колубузда. Эми ойлоймун ошол жана кармаган веждоктун бардыгын мамлекетке өткөзөбүз. Андан сырткары мынанар алар урдабай калышат. Ошон жеринде барып туруп дагы текшергиле. Жерде барып туруп дагы өзүңөрдүн керектүү контрразведывательный операцияларды өткөзгүлө. Ошолордун негизинде көптөгөн булардын былык иштерин алып чыгышыңыздар керек. Урматтуу кызматкерлер, бул силердин жасаган бир эле жумушуңардын эпизоду. Мындай нерсе көп толуп атат. Көлдүн тегерегинде мамлекеттик кызматтарда иштеген айрыкча элдин баягы канын соруп жегендер, элдин жанагы тендер боюнча 10 сом болсо 5 сомун чөнтөгүнө салып 5 сомун элге иштетип коюп жүргөн кызматкерлер көп. Ошолордун ар бирин кармашыңар керек. Ар бирин. Мындан ары бирөө жарым мамлекеттикин урдайм дегенде ойлонот, коркот. Ушул акыбалга биз алып келишибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Ошон үчүн мына бюджет көтөрүлүп атат. Быйылкы жылкы бюджет эле 162 миллиард менен кабыл алынды эле. Азыркы күнү, урматтуу угандар, биз бюджетти 300 миллиард менен жаап атабыз. 300 миллиард менен. Мындай нерсе эч качан тарыхта болгон эмес бир жылдын ичинде. Тарыхта биздин бюджетибиз ар дайым көтөрүлүп турат. Жылына 5, 7, 12%. Но 70-80% көтөрүлгөн. Эч качан болгон эмес. Эмдиги жылкы бюджетти 400 миллиардка чыгарабыз деп атабыз. Ушунун бардыгы ушу биздин мамлекет кызматкерлери иштеген адамдардын так жүрүшүнүн эсебинен болот. Мына зарплаталар көтөрүлүп атат. Элге деген жанагы социалдык төлөмдөр берилип атат. Ушунун бардыгы, урматтуу угандар, силердин ишиңер. Башка бирөө келип, асмандан бирөө түшүп, же жерден бирөө чыгып бизге жардам бербейт. Ошондуктан мен ойлоймун ушул темпти, ушул бүгүнкүдөй жумушту президенттин койгон тапшырмасын так жана милдеттүү түрдө, пайдалуу түрдө аткарасыңар деген ишеничтемин. Мен сиздерге дагы бир эле мисалды айтып кетейин. Кече күнү эле, жакында эле, мына бир 2 апта болуп калды окшойт, 2-3 неделе болуп калды. Биздин бир Кыргыз Телекомдун частотасын 12 миллион сомго баалап, 12 миллион сомго мамлекеттин бюджетине акча түшүрүшүп сатышкан. Буквально 1 жыл мурда. 1 жыл эле мурда. Биз келгенге ошо 1 жыл калганга чейин сатышкан. Ал эми биз ошону кайрадан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлеринин жүргүзгөн жумуштарынын негизинде кайрадан мамлекетке алдык дагы. Мына жакында эле, мына бир ай боло элек кайрадан мамлекет аукцион коюп сатты. Канчага сатты деп ойлойсуздар? 12 миллион сомго сатылган жыштыкты акыркы мына аукционго коюп туруп 1 миллиард 100 миллион сомго сатты. Мына коррупция мамлекет канча деңгээлге чыгып кеткен. 12 миллион сомдуго сатып жиберген жыштыкты кайрадан 1 миллиард сомго саттык. Эгерде биз ушундай кылып эле өсө турган болсок, ушундай кылып эле жанагындай коррупциянын арасында жүрө бере турган болсок, мамлекетибиз өспөйт. Мамлекетибиз жанагындай эле жүрө беребиз. Бири-бирибизди чукулап, бири-бирибизге сөздү айтып,